Бүгүн 27 августта республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйыны болуп өттү. Отурумда окуучулар жаңы окуу жылында кандай тартипте билим алаары жана мектептерде санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталышы боюнча билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы угулду. Штабтын чечимине ылайык жаңы окуу жылында 1-класстын окуучулары мектепке барып окушат, калган класстын окуучулары орто жана жогорку окуу жайлардын студенттери онлайн режиминде билим алат. Эпидемиологиялык кырдаалга жараша билим алуунун кийинки тартиби республикалык штабтын отурумунда каралып турмакчы. Премьер-министр 1-класстын окуучулары окуй турган мектептерде санитардык гигиеналык нормалар так сакталышы керектигин белгиледи. Тийиштүү санитардык коопсуздук нормалардын тыкыр сакталышын камсыздоого мектеп жетекчилиги жоопту. Коомдук транспортто илдетин жугутуу экилчилиги жогору экенин эске алуу менен Билим берүү министрлиги жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте 1-класстын окуучуларынын мектепке барып-келүүсүн уюштуруу маселесин карап чыгуусу шарт. Бул маселе өзгөчө шаарларга тийиштүү, деди Кубатбек Боронов. Өкмөт башчы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын аралыктан билим алуусуна шарт түзүү үчүн сыналгы жана уюлдук телефон менен камсыз кылуу маселесин чечүү керектигин кошумчалады. Өкмөт башчы штаб тарабынан мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына берилген тапшырмалардын сапаттуу ишке ашырылышынын маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошондой эле Боронов коомдук транспортто санитардык гигиеналык талаптардын сакталышын туруктуу негизде көзөмөлдөө керектигин кошумчалады. Салык жолжоболорун фискалдаштыруу боюнча жүргүзүлгөн реформанын негизги максаты ишкерликти колдоо жана көмүскө экономика менен күрөшүү. Бул тууралуу Боронов салык жана бажы жоболорун санариптештирүү боюнча координациялык кеңештин жыйынында билдирди. Өкмөт башчынын айтымында салыктык процедураларды фискалдаштыруу долбоорунун алкагында бир катар компоненттер киргизилди. Алар электрондук эсеп фактуралар, май коюучу станциялардагы автоматташтырылган система, электрондук товардык коштомо кагаздар, чекени соода кылуучу жайлардын баарына онлайн контролдук кассалык машиналар орнотуу компоненттери, патент жана камсыздандыруу полиси бир документке бириктирилип, электрондук форматка өткөрүлдү. Бажы тармагында инспекциялык кароо комплекстери орнотулду. Бул багыттагы жумуштар мамлекеттик бюджеттин кирешесин бир кыйла көбөйтүүгө, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтууга, аткезчилик аркылуу кирген товарларды кыскартуу менен көзөмөлдөөнүн ачык айкын механизмин киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондой эле салыктык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу ак ниеттүү салык төлөөчүлөрдү колдоп, контрафакттык продукциянын көлөмүн азайтууга жардам берет, деди Боронов. Өкмөт башчы бүгүнкү күнү фискалдаштыруунун компоненттеринин эсебинен салыктык төлөмдөр өсө баштаганын байкоого болоорун кошумчалады. Бул багыттарда аткарылып жаткан иштер натыйжалуу жүрүп жатат десек болот, бирок бул фискалдаштыруунун биринчи гана кадамдары. Алдыда көптөгөн жумуштар бар. Биз түшүнүшүбүз керек. Жогоруда белгиленгендер өкмөттүн ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары болуп саналат. Салык жолжоболорун фискалдаштыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан реформанын негизги максаты таза иш алып барган ишкерлерди колдоо, көмүскө экономика менен күрөшүү жана ишкерликте таза атаандаштыкты камсыздоо. Көмүскө бизнес менен күрөшүү жана экономиканын ачык деңгээлин жогорулатуу оңой эмес, бирок маанилүү маселе. Ошондуктан биз реформалар мындан ары дагы жүргүзө бермекчибиз. Алдыда көптөгөн жумуштар бар, деп кошумчалады өкмөт башчы. Жыйында салыктык башкарууну санариптештирүү алкагында иштердин статусу, смарт салым аталышындагы салыктык башкарууну чагылдыруу планы жана салык кызматынын маселелерин иштеп чыгуу борборун курууга даярдык көрүү сыяктуу бир катар маселелер каралды. Мындан тышкары жыйындын катышуучулары 2020 жылга салык жана бажы процедураларын санариптештирүү боюнча макулдашылган жол картасын бекитип беришти. Өкмөт башчы салыктык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу системасы ата мекендеги экономиканын кызыкчылыгы үчүн толук кандуу киргизилиши керектигин баса белгиледи. Бул ишкерлер үчүн адилеттүү жана ачык шарттарды түзүүгө жана бизнести өркүндөтүүгө жакшы шарттарды түзөт. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча Кубатбек Боронов реформаларды илгерилетүү процессин тездетүү үчүн салыктык жана бажы процедураларын санариптештирүү маселеси боюнча координациялык кеңештин ишин активдештирүүнү тапшырды.